чечим чыгарат. Урматтуу министрдин орун басары, азыр суроолор абдан мындай деталдуу берилип атат да, бирок сиз жазылган тыянакты окуп бердиңиз, аны биз өзүбүз деле окудук. Сиз жөнөкөй жатык тил менен түшүндүрүп бериңизчи. Азыркы суроолор эмнеден улам берилип атат? Адам укугу жаатында ал акыбал начарлап кетпейби, оорулашып кетпейби деген маселе, татыылдашып кетпейби деген. Сиз мына биринчи мурда 3 суткага чейин кармалыш экен, туурабы? Азыр мурдагы азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча Конституцияга ылайыкташтырабыз, шайкеш келтиребиз деп туруп, ошону 48 саатка чыгарып атасыздар. Бул деген 2 суткага. 1 сутка кыскарып атат. Ушул адам укугун жеңилдетип атабы, жакшыртып атабы, же оорлоштуруп атабы? Ушуга так жооп бериңизчи. Жок, бул жерде биз ошол конституциялык мыйзамга дал келтирүү максатында эгерде азыркы действующий нормада Расмий деле тилде жооп бере бериңизчи, мен мындай так түшүнүп алайын. На сегодняшний день действующая норма, она позволяет в период комендантского часа от 48 часов до 3 суток в целях установления личности задержать нарушителя комендантского часа, допустим, нарушителя. В данном законопроекте предлагается, что все ограничения в период комендантского часа, они проходили санкции суда. Бул кайрадан ошо адам укугун в целях защиты прав граждан. Смягчает обстоятельства, это правильно? Смягчает обстоятельства. Бирок сиз так айтсаңыз, мен атайын расмий тилде сиз көрсөтүп берсем айтасыз, от 48 часов до 3 суток. Мен андайды көргөн жокмун бул жактан. Өзүңүздөн сөз кошпосоңуз, бул жерде от 48 часов до 3 суток деген жок. Азыркы иштеп аткан мыйзамды карасаңыз. Здесь случаи, если при каждом задержании нарушителя требуется санкция суда. Вот в данном законопроекте. Я не говорю о законопроекте, я говорю о действующей редакции. Действующая редакция, здесь получается до 3 суток правоохранительные органы, они вправе задержать и в целях установления личности без решения суда. Эми жакындадыңыз окшойт. Анан экинчи, бул жерде мен түшүндүм, 3 суткага чейин дегенди 48 саатка чейин деп кыскарттыңар. Азыр айтып атасыз, бул адам укугун оорлоштурбайт, жеңилдештирет. Тескерисинче бул адам укугунун пайдасына деп атасыз, Ошол мезгилде ар бир кармалган адам кармалган учурдан тартып 48 саат өткөнгө чейин тез арада жана кандай болгон учурда да аны кармоонун мыйзамдуулугу жөнүндө маселени чечүү үчүн сотко жеткирилүүгө тийиш. Мурда бул маселе сот менен чечилбейт беле? Бул маселе каралган эмес беле? Жок, мурда соттун чечими керек эмес болгон. Мына азыркы суроолор ушул жерден улам берилип атат. Ушул сотко жеткирип чечүү маселеси менен адам укугун бир жолу түйүндөп, андан бетер чаташтырып ийбейсиңерби деген маселе болуп атат. Жок, бул жерде здесь любые ограничения, они будут санкции суда происходить. Любые ограничения. Эми дагы бир жыл айтып коюңузчу, ушул нормалар адам укугун жакшыртабы, жеңилдетеби же оорлоштурабы? Жеңилдетет. Жакшыртат, жеңилдетет. Анан эми мен деле убагында министрдин орун басары катары келгенмин, сүрдөчү элем депутаттарданчы, ошону так айтып койсоңуз, азыр так суроолор берилип атат, сиз сүрдөп кетип атасыз. Анан сөзүңүз таппай калып атасыз, ошондон улам дагы суроолор пайда болуп атат да. Анан азыр сизге абсолюттуулук жөнүндө, ажыратылыштылык жөнүндө суроо берип атат, сиз комментарий берип атасыз. Ушул конституцияны талкуулаганга сизге өзүнүн акыбыз барбы? Расмий талкуу бергенге ким бериш керек? Расмий талкууну. Расмий талкуу жогорку кеңеш. Конституциялык суд. Конституциялык суд. Ошол жооп берип койсоңуз жеңилирээк кутулмаксыз. Чоң рахмат.